Караөңкүр айылында курулуп жаткан заманбап мектептин сметалык баасы 63 миллион сомду түзөт. 2 кабаттуу имарат 150 орунга ылайыкталууда. Каржылоо жагы Алабука районунун өнүктүрүү фонду жергиликтүү бюджеттен каралган. Местный бюджеттен, өкмөттүн бюджетинен былтыркы жылга 1 миллион сом акча каралган. Быйылкы жылга 1 миллион 300 миң акча каралган. Калган өнүктүрүү фонддон каралып атты. Өнүктүрүү фонддон быйылкы жылга 15 миллион сомдук акча каражаты каралган. План боюнча быйыл 21 миллион сомдук жумуш аткарылыш керек. Окуу корпустун имараты бүткөрүлүп, чатыры жабылат. Каражаттын калган бөлүгү кийинки жыл бөлүнөт. Анда окуу корпустары толук кандуу пайдаланууга берилет. Заман талабына жараша курулуп жаткан билим уясы бүткөрүлсө, балдар коопсуз жайда билим алышат. Айылдагы мектеп 70 жыл мурун салынып, учурда эскилиги жетип, талапка жооп бербей калган. Мектеп аябай эле зарыл деп айтсам болот. Өтө зарыл. Балдарга шарты жок мектептин. Спорт залы жок, актовый залы жок, мугалимдердин конторасы дагы, стулдар дагы жетишпейт. Бирок балдарыбыз окуп атышат, айла жок. Бизге аябай үмүттөнүп сүйүнүп атабыз. Ушул мектеп бүтүп калса, балдарыбыз дагы заманбап мектепте окуп калышат деген жакшы үмүттөбүз. Жаңы мектептин курулушунан сырткары жергиликтүү бюджеттин күчү менен эски мектеп имараттарын капиталдык ремонттон өткөрүү иштери жасалууда. Номер 39 Айрытам мектеп гимназиясынын чатыры жаңыланууда. Бул үчүн айыл өкмөт 1 миллион сомдон ашуун каражат бөлгөн. Ушул азыр чатыры, айнек терезелери жаңылануу алдында турат. Бул мезгилге чейин биздин бул азыркы чатыр жаңыланып аткан мектебибиздин суу өтүп, окуучуларга билим берүүдө тоскоолдуктар жаралып келген. Мына азыр эми жаңыланып калса, ошол окуучуларга терең билим берүүгө мындан да жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралмакчы. 1 май айыл аймагы 62% дотацияда турат. Жылдык бюджети болгону 7,5 миллион сом түзөт. Бул каражат социалдык курулуштарды, инфратүзүмдү жакшыртууга, аймактын экономикасын көтөрүүгө жетишсиз. Мындан улам айыл өкмөт башчысы инвестиция тартуу аракетинде. Быйыл 9 ай ичинде 85 миллион сомго ички жана сырткы инвестиция тартылган. Бул ошол инфраструктурага, ошол эле социалдык тармакка биз мындан сырткары бир топ жерде ооруканалардын шартын жакшыртуу, кошумча имараттарын куруу, ооруканага жаңы жабдууларды алуу, реанимациялык унааларды алып берип атабыз. Булардын бардыгы ушул тышкы жана ички инвестициянын көбүрөөк тартылышы менен байланыштуу да. Биз жылдын соңуна чейин инвестициялык каражаттардын көлөмүн 120 миллион сомдон ашырабыз деген планыбыз бар. Буюрса ага жеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. 1 май айыл аймагы республикадагы шартты катаал аймактардын бири. Чек ара менен чектешип, район борборунан 60 чакырым алыста турат. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.